Бүгүн 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкынын кыргыз улутунун тили. Эне тилди сүйүү ар бир атуулдун адамдык парзы. Тагыраагы эне тил адамдын кан жаны менен кошо бүткөн. Буу рет менен тең эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтү сыймыгы. Кыргыз тили байыркы бай тилдердин бири экендиги тарых барактарында маалымдалат. 1989 жылы 23 сентябрда СССР Жогорку Советинин сессиясында Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили Кыргыз Советтик Социалисттик Республиканын закону кабыл алынган. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата назарыңыздарга эне тил тууралуу жазылган ырсаптарын сунуштайм. Өзүң дагы тилиң дагы кыргызсың, өңүң дагы дилиң дагы кыргызсың. Өлүү тилге айландырбай алып кал, өзүң үчүн жан күйгүсүң кыргызым. Өткөл мезгил өгөйлөгөн кез болсо да, өз тилинде сүйлөй алсын уул кызың. Кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөзүн көз кариктей сактайлы. Бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймыгыңды түбөлүккө барктайлы. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенди сүрдөтөлү.